Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышы. Өзүңүздөр акыркы учурда баамдагандай, массалык маалымат каражаттарында биздин республикабызда мунай заттарынын аткезчилиги, мыйзам сатылып жаткан мунай заттарынын көлөмүнүн көбөйүп жаткандыгы, муну менен республикабыздын бюджетине түшө турган каржынын азайып жаткандыгы жөнүндө байма-бай сөз болуп жатат. Биздин бүгүнкү учур маселеси көрсөтүүсүндөгү сөзүбүз дагы ушу республикабыздагы аткезчилик, анын төркүнү кайда, ал биздин республикабызга кандай жабыр алып келип жатат, ага кантип тоскоолдук кылса болот, ушул маселелердин төгөрөтөсүндө сөз кылганы студиябызга төмөндөгү меймандарды чакырган элек. Канат Ешатов, Кыргызстандын мунай сатуучулар ассоциациясынын аткаруучу директору, Максат Мамытканов, юрист, экономист, бул көрсөтүүгө серепчи катары катышып атат. Нур Топоев, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик салык кызматынын өзгөчө салыктарды көзөмөлдөө башкармалыгынын бөлүм башчысы. Биринчи суроошу сизге карата болуш керек. Мына ошол жана биз айтып аткан социалдык торчолордо, ошондой эле массалык маалымат каражаттарында 16-жылдан 18-жылга чейин мыйзамсыз мунай сатуу, ошол аткезчилик менен базарга мунайлардын чыгып жатышы 12-13%тен 25%ке чейин өсүп кетти деген маалыматтар кетип атат. Мунун өзү мындай караганда, мисалы, ар бир 4-чү литр мунай зат аткезчилик жол менен алынып келип сатылып жатат деген ойду туудурат да. Ушул маалыматтардын канчалык чындыгы бар да, мунун төркүнү каякта, эмне үчүн мындай болуп атат? Туура айттыңыз, бул маселе мурун андай көйгөйлүү эмес болчу. Анткени өзүңөр билесиңер, Казакстанда мурун мунайды сыртка чыгарбайт эле. Анткени алар өздөрүнүн ички камсыздоосуна жетчү эмес, алар дагы Россия Федерациясынан ошо жетишпеген көлөмдө ташып келчү. Ал эми 18-жылы Казакстан Республикасы өзүнүн ири 3 нефти кайра иштетүү заводун модернизациядан өткөргөндөн кийин алардын кубаттуулугу көбөйүп, алар баягы ашыкча мунай заттарды иштеп чыгып башташты. Дагы август айынан баштап мына биздин Кыргызстанга алар ошол АИ 92 маркасындагы бензиндин 500 миң тоннага чейин сатууга мүмкүнчүлүгү бар экенин бизге сунуштаган. Ошол маалдан баштап эле мына сиз айткандай контрабанда, аткезчилик көрүнүшү пайда болду. Өзүңөр билесиңер, бунун негизги себеби баасындагы айырма болуп жатат. Бүгүнкү күндө эгерде карап көрсөк, мына Казакстандын Кыргызстанга чектеш турган эле айылдарында бензиндин ошол эле 92 АИ 92 маркасындагы бензин айырмасы 14-15 сомго чейин жетип жатат да. Ошол баанын айырмачылыгы ошондой болгондуктан биздин кээ бирки жарандарыбыз же болбосо мындай айтканда кишилер ошол жактан баягы аткезчилик жол менен бул жака алып келип туруп, бул жерден сатып атышат да. Өзүңөр көрсөңүздөр болот, бүгүнкү күндө мына биздин Талас облусунда, мына Чүй облусунда жолдон баратканда эле АИ 92 маркасындагы бензин 33-34 сомдон сатылып аткан, баягындай өздөрү жасалган бир афишаларды коюп ошол жерден сатып атышат да. Жазып алып элечи. Ушул жанагы салыкты буйтап өтүп, жанагындай көз көрүнө көчөлөрдө коюп сатылып аткан, бул эми кичинекей эле көрүнүшү болсо керек да, ошо мунай заттары сатуунун, сатуудан аткезчиликтин. Ошого салык кызматы кандай деңгээлде таасир эте алышат? Канчалык деңгээлде ошого бөгөт койгонго мүмкүнчүлүктөрү бар? Эми салык кызматынын мыйзамдарын, укук ченемдүү актыларын караганда, ошо сиз айткандай контрабанда менен күрөшүү боюнча бизге биздин компетенцияга кирбейт да салык кызматынын. Бирок жер жерлерде, райондордо, шаарлардын деңгээлинде ошо сиз айткандай мамлекеттик баягы ведомство аралык гос органдардын арасында иш планы түзүлүп, бүгүнкү күндө иш алып келатат да. 2019 жылдын 1-январынан баштап бүгүнкү күнгө чейин 3 тоннадай
жана мыйзамсыз көчөлөрдө, үйлөрдө сатылып аткан күйүүчү майларды комиссионда сатыктан алынган. Бул эми жана Канат мырза айтып кетпедиби? Бул көрүнүш баягы коңшу Казакстан мамлекетинде күйүүчү майдын арзандыгына байланыштуу баягы ошону сатабыз деген ишкерлер, жарандар көбөйүп, баягы ар кандай түрү менен келип бизде сатууда да. Бул баягы шаар аралык автобустардын ичинде баягы дополнительный бактарга коюп келип, канистрлар менен ташып келип, анан чек араны өткөндөн кийин атайын бир баягы топтогон баягы нефти базаларга атайын мындай ошол жака топтоп туруп, анан кийин бир определенный объем болгондон кийин анан башка жака барып сатылып атат да. Салык кызматы бул жагынан жана айткандай чогуу башка гос органдар менен иш алып келип атат. Бүгүнкү күндө ошондой иш жүрүп атат. Ошол нерсе кызыкта, мисалы бөлөк бир республиканын чегинен биздин республикабызга кирип аткан, анан кийин сатыкка чыгып аткан буюмдун эч кандай тоскоолдуксуз өтүп жатканы да. Бул эми жанагы канистрлер менен өтүп атканы, булар бир кичинекей эле бөлүкчөлөрү болсо керек. Ал эми мисалы чоң эле 30-40 тонналык мунай ташуучу автоунаалар менен өтүп атканы да байкалган учурлар бар чыгар да. Биз айтып аткан бул көрүнүштөрдүн биздин экономикага канчалык таасири болот? Болууда. Сиздердин байкооңуздар. Түздөн түз залакасы бар. Тиешеси да бар. Ошону деген туура баамдап, туура байкап анан иш жасаш керек. Биз айтып аткан буга чейинки канистр менен саткан бензиндин көрүнүшү бул деген аткезчиликтин эң төмөнкү баштапкы этабы. Канистр менен ташып аткезчилик менен бензинди сатып байыйын деген ага деген кылмыш иш козголбойт. Анткени аткезчилик беренеси боюнча кылмышты козгош үчүн анын көлөмү 500 000 сомдон ашыш керек да, миллиондон ашыш керек. Анча бензинди ташыш үчүн жөнөкөй киши анча ташый албайт. Ошон үчүн бул аткезчиликтин эң төмөнкү көрүнүшү. Ал эми автоунаалар менен, цистерналар менен тонналап ташыган, 10-100 тонналап ташыган, ал эмес темир жол менен цистерна менен алып келген. Вот аткезчиликтин эң накта көрүнүшү ошол. Анткени 60 тонна цистерна менен келген бензиндин баасы 1 миллиондон ашат болуш керек. Анан ошентип бир эле заматта бир келген цистерна бюджетке канча төлөмдөрдү чүшүш керек болчу. Анткени аякта бир гана бажын төлөмдөрү эмес да. Аякта экологиянын да төлөмдөрү төлөнүш керек. Андан тышкары анын баардыгы учетко түшүп, ал бензин деген сатыкка бензозаправкага барыш керек. Аяктан деген кассовый аппарат аркылуу өтүш керек, дагы салыктар төлөнүш керек мамлекеттик бюджетке. Ошентип бүт этаптарын өткөндөн кийин ар бир мекеме эгерде тыкаан иш жасаганда бюджетибиз канча толот эле. Кээ ошондой болуп атат. Аткезчилик менен иш алып аткан кишилер менен ошону көзөмөлдөй турган биздин органдардын чалакылыгынын кесепети эмнеде болуп атат деген суроону эч ким бербей атат. Анткени чек арада ким турат? Эң биринчи чек арада турган киши чек арачы кызматы. Андан кийин ким турат? Бажы кызматы турат. Бажы кызматынан кийин ким туруш керек? Мынакей азыр салык посттор турат бизде ошол жакта. Андан тышкары анын баардыгы каяка барып атат? Сатыкка. Сиз деген автоунаа менен ташып келсеңиз, короңузга алып барбайсыз да. Аны жок дегенде сактай турган жерге алып барасыз. Азыр эски баргап төгөсүз. Анын деген жол жоболору бар. Анан ошондой көлөмдөгү цистернаны деген үйдө ката албайсыз. Анын деген өзүнүн деген жайы бар. Ал жайды ким көзөмөлдөйт? Экотехинспекция деген бар. Андан тышкары стандартизация деген маселелер бар. Жергиликтүү бийлик бүт эле короодо автоцистерналарды бул деген коркунучтуу нерсе да. МЧС деген бол, өрт чыгып келсе анан дагы канча мекемелер ушуга байланышкан. Ошон үчүн азыркы убакытта Казакстандан аз баада турган бензинди алып келип алып туруп, тез арада сатып, бир заматта байыйын деген максат койгон аткезчилик ошондо туруп атат. Анан ошого жол берген биздин деген мамлекеттик ишмерлердин дагы залакасы түздөн түз.
тиешелүү кызматтын шалакылык болуп атат. Ошого Бул жерде- көмөк берип атышпайбы? Кээ ошондой болуп атат. бул жерден даже мындай ойлоп караганда ушундай аттуу башты мамлекеттин кызыкчылыгын коргой турган мамлекеттин баягы элдин кызыкчылыгын коргой турган мамлекеттик органдардын өздөрүнүн чийген сызыгын тууралап ал эми ыңгайга ылайыгына жараша ылайыкташып иш алып баруудан кичине баягы оолаксынып турганын өзү дагы ошол кайсы бир ойлорду жаратып атат да. Бул жөнүндө дагы алдыда сүйлөшөрбүз. Анан кийин обрекинден бул сизге дагы суроо болсо керек да. Мисалы могу түшкөн салыктардын көлөмүн салыштырып отурганда ачык бир эметкенде эгерде бизде республикада 921 ушундай май сатуучу станциялар болсо, алардын бир 30тан ашууна ээ болгон Россиянын бир компаниясы, аттарын айтпай эле коелу, Россиянын бир компаниясы биздин салыкка 3 миллиардтан ашык сом салык төлөптүр. Ошол эле учурда Кыргызстандык белгилүү да бир ушундай мунай сатуучу компания өзүнүн 100ден ашуун станциялары туруп, салыкка 2 миллиардка жетпеген сом төлөптүр да. Мунун өзү эмнеликтен мындай болуп атат? Сиз мисалы ошол жанагы ошолордун кызыкчылыгын коргоочу адам катары мамлекетке чыпчыргасын коротпой салык чогулта турган кызматтын өкүлү катары сиз ушуларга кандай жооп бересиздер? Российский компанияларды айтсак, орус компанияларын айтсак, алар бул жерде баягы ал жактагы баш компаниянын бул жактагы филиалы катары болот да. Алар өкүлү болот. Алардын ал жакта орусча айтканда материнский компания деп коет, кыргызча которсак энелик компаниясы бар да. Ошол жактан келген алардын баягы өздөрүнүн программасы бар. Ал жерден келген мунай заттын баары бизге толугу менен бажыдан өтөт, ал жерден баардык төлөмдөрү төлөнөт. Анан келип туруп өздөрүнүн баягы нефтехранилищесинин нефть базаларына кирет, ал жерден барып туруп АЗСке түшөт дагы. Сатылып атканда ар бир литр сатылганда деле ошол жерден чек түздөн түз биздин салык кызматы менен байланышта бар. Аналар барып көзөмөлдөп текшерген деле кажети жок да. Анткени алардын баягы баардык жасаган жумуш иш аракеттери таптаза мындай эле ачык көрүнүп турат да. Анан мисалы үчүн биздин баягы ассоциацияга мүчө болуп кирбеген башка компаниялардыкы эң көпчүлүгүнүкү эле бүгүнкү күндө баягы ККМ аппаратка баары кошулган, бирок биз бүгүн азыр Минэкомдун алдында бир жумушчу топ иштеп чыгып атабыз, АСУ деп, автоматизированный система учета да. Ошондойго баары кошулганда, ошол баягы Россия компанияныкындай болуп калат дагы, баардыгы таза, айкын, ачык ошол жерден көрүнүп турат да. Ал жерге салык кызматкеринин барып, аларды көзөмөлдөгөнгө кажеттиги жок болот да. Баары так, таза, салыктын баары толугу менен түшөт. Неликтен ошондой эле станциялар? Анткени ал компаниялар өздөрү ошондой стандартка жумушка өткөн дагы, ал жерде өздөрүнүн филиалдары дагы ошол эле система менен иштейт да. Анан ошолордуку баары таза, ачык, айкын кете берет. Ал эми биздин компанияларды биз азыр ошол системага өткөргөнгө биз аракет кылып атабыз да. Ошондой жумуш тобу бүгүнкү күндө өкмөттүн токтомун иштеп чыгып атат долбоору. Айта кетсек, Кыргызстан аймагында күйүүчү майлы контролдоо алардын баягы сатуусун 461 мамлекеттик токтом менен, өкмөттүн токтому менен көзөмөлдөнөт. Ал жерде сиз жана айтып кетпедиңиз 921 925 бүгүнкү күндө күйүүчү май станциялары бар. Катталганда иштейт бүгүнкү күндө. Ошо катталган 925 күйүүчү май станцияларынын ар бирөөсүндө жана айтып кеткендей онлайн кассовый аппараты турат. Онлайн кассовый аппарат деген бул баягы кардарлар барып туруп өзүнүн автоунаасына бензин же солярка койганда ошо акча бергенден кийин колуна чек берет да, ошол чек транзакция алып келип туруп биздин салык кызматынын серверине келип түшөт ошол маалыматчы. Анан бул биринчиси. Анан экинчиси кесиптеш айтып кетти, баягы тонналап кирип атат деп турупчу. Баягы неучтенный баягы товарлар, контрабандный товарлар кирип атат, тонналап, цистерналап депчи. Бүгүнкү күндө андай көрүнүш жок, андай бир да фактылар такталган, аныкталган эмес, кармалган эмес. Анткени мен жана айтып кетпедимби 461 токтом менен бекитилген депчи. Ал жерде
ар бир баягы технологический цепочка менен күйүүчү май Кыргызстан территориясына киргенден баштап нефтебазаларда бензовоздордон заправкаларга келип түшкөнгө чейин ар бир бизнес процессинде биздин салык кызматкерлер ошол түтүкчүлөрдүн башчыларында бир жолу колдонуучу көзөмөл пломбаларын орнотот. Анан атайын өздөрүнүн журналдары бар, ошол журналдарга ошол баягы запистер түшөт, канча объем алып келди, кандай бага менен келип атат, кайсы кошумча накладнойлор менен келип атат, счет фактуралар менен келип атат, ошолордун баардыгы бүт мындай орусча айтканда финансовый след калат да ошол жерде. Россиялык компания боюнча мен айтып кетсем, ал компания АЗС аз болгону менен ал компания еще дүң соода импортер болуп эсептелет. Биздин Кыргыз Республикасында мунай затты түздөн түз баягы ири чоң импорттогон компаниялардын бири. Белгилей кетсек ушундай да. Жанагы суроого дагы анык жооп болбой атат да. Мисалы, ошо 100дөн ашык станция, ошол Россиянын компаниялары тиги станциялары сыяктуу эле иштеп атышат. Аларда эле машина турат, тигилерде эле машина турат. Ошол эле баягы майды бир аз айырма менен баанын айырмасы менен сатып аткан чыгар. Бирок сатылган майдын көлөмү, түшкөн салыктын көлөмү силерди кызыктырбайбы да? Ушу канчалык мисалы ошол байке мындай болуп атат. Салык инспекциясы кагаздар менен иш кылат да. Булар деген цистернаны көрбөйт. Буларга деген кагаз түрүндө цистернанын баасы $50,000 эмес, $5,000 деп келсе, булар деген $5,000 менен келе берет. Буларга деген келген кагаздар менен иштейт. Кээ ошондой болуп атат. Станцияга келген цистерна бензинби, бензин эмеспи экен, салык инспекция текшергенге уруксаты жок. Аны бажы инспекция текшерет. Бажы инспекция бензин эмес, ал газойл же башка химиялык зат деп чыгарып берсе, салык инспекциясына бензин деп катталбайт. Ал башка химиялык зат деп туруп таможня өткөргөндөн кийин булар кантип бензин деп сатат. Буга айка түшпөйт да. Ке ошондой болуп атат. Ошентип бизде деген учет, кагаз түрүндө жүргүзүп аткан нерселердин баардыгы тактыгы жок болгондуктан ушундай маалыматтар деген бири-бири менен таптакыр илешпей аткандыгынын себеби ошондо болуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз, силер баарыңар бир компьютердик система мынакей азыр түндүктү түзүп ачпайбы булар. Цифровизация деп ошон үчүн биз деген чыркырап ушуну киргизгенбиз да. Айтып атабыз, андай болбош керек да. Мына бүгүн эртең менен интернетти ачып окуп отурсам, өкмөттүн деген Минэкономикасы маалыматын таратып атат. Азыр 925 иштеп аткан АЗСтин ичине азыркы учурда ККМге орноштуруп киргизебиз деген 271 гана коюу максаты коюлуптур. Азыр. Эми ал туура эмес маалыматты Минэкономикасы Акипресске мына АСУ системасына жаңы эле кошуп ачыптыр. Жаңы эле. Буга чейин уже кошулуш керек болчу да чагы эле. 16-жылдагы өкмөттүн токтому боюнча бардык ушул жылдын биринчи жарымында бардыгы майды сатуунун жанагы автоматташтырылган түрүнө өтүш керек эле да. Анткени товардын баасына байланыштуу болот. Ошол эле келген бензиндин баасын алып туруп орустурдукунан, казактардыкынан дагы азыраак кылып койсун. Ошо менен бажым төлөмдөрү ошо менен кете берет. Бияка салык инспекциясынан да счет фактурасы ошондой азайтылган баа менен келе берет да, ошо менен салыктар төлөнөт да. Ошон үчүн объемдор менен сатылып аткан бензиндин көлөмдөрү, бааларын эч ким анализ кылып, бажысы, салык инспекциясы, андан тышкары башка көзөмөл жүргүзгөн органдардын деген далы келбей атпайбы? Экология чогулта турган акчанын көлөмү салык менен бажыныкы менен бир чыгыш керек. Экология чогулткан акчалары 3 эсе аз болуп калып атат. Анда каяка кетип атат деген суроолор туулат. Мындан тышкары дагы бизден экспортко кетип аткан май күйүүчү майлардын көлөмдөрү реэкспорт болуп, ал кандай бензин? Ал каяка эмне себептен кетип атат деген суроолорду эч ким койбойт. Анда эмне себептен биз заводдорду курабыз? Мына нефть иштеткен заводду эмнеге кара балтада салдык анда? Эгерде ошол завод өндүргөн, өзүбүздөн чыккан бензиндин баасы
биздин деген рынокко тиешеси тийгизбесе, баа арзандуу болсо. Азыр арзан казактардыкын деле мейли нормальный алып келели. Орустардын баасы менен 10-15 сом айырма чыгып калса, анда казактардын деген бааларын биз кандай кылабыз? Ал пайда каяка кетет? Ке ошондой болуп атат да. Көп маселелерди, көп суроолорду коюп салдыңыз. Азыр ошого өзүңүздүн да бир айтар жоопторуңуз бар чыгар. Чыны менен эле, мисалы жанагы ушул жылдын 1-жарымына чейин бардыгы онлайн кассалык көзөмөлдөөчү аппараттардын баарысы онлайн режимде иштеп башташ керек эле да. Эмне үчүн өкмөттүн ушул анын үстүнө быйыл жанагы санариптештирүү жылы да болуп атат. Демек, сиздер кылып аткан аракеттин чүкөсү алчы туруп турган ошол. Эмне үчүн ушул процесстин өзү кечигип атат? Туура айттыңыз. Бирөөлөр үчүн кызыкчылыктар бар. Ооба, 2016-жылдын аягынан баштап 324-токтомдун негизинде Кыргызстандын аймактарында баягы этапташтырылып, жана сиз айткандай контрольный кассалык машиналарды онлайн режимдеги орнотуп баштаган. Биринчи этапка жана айткандай АЗСтер кирген. Бүгүнкү күндө ошо АЗСтин 925 иштеп атса, ошо 925-тин ар бирөөсүндө онлайн кассалык аппараттар турат. Ошо онлайн кассалык аппараттардан ошо ар бир АЗСтерден күнүгө сатык болуп аткан маалымат бизге серверге келип түшүп атат. Биздин кесиптеш айткан боюнча, Минэкономдун маалыматы боюнча мен айта кетейин, жооп берейин. Жыл башынан баштап биз Минэконом менен чогуу салык кызматы Минэконом площадкасына ассоциация нефтетрейдеров, башка кызыктар болгон гос органдар менен чогулуп, жаңы өкмөттүн токтомун долбоорун жазып чыктык. Ал долбоордо жанагы ККМ онлайндан башка жанагы топливно-раздаточный колонка деп коет, баягы бензин коюп аткан. Ошол жерге биз атайын автоматизированный баягы блокторду кое турган болуп атабыз да. Эгер баягы кардар келип туруп заправкадан бензин алып атса, куюп атса, бензин акча төлөп атса, ошонун кассовый чек чыкмайынча теги ТРКга сигнал кетпейт да. Ошол асуу жөнүндө сөз болуп атат да. Ошол асуу системасы бүгүнкү күндө башка чакан башка жеке компаниялардын АЗСтеринде бүгүнкү күндө орнотулган. Ошону эми централдаштырып, бүгүнкү күндө баягы токтомдун негизинде 1-сентябрь 2019-жылдан баштап буюрса бардык АЗСтерге баягы Бишкек менен Ошты киргизип атабыз, 1-этап. 2-этапка башка баягы аймактар киргизейин деп ошону пландаштырып атабыз. Бул ал баягы долбоордогу нерсени айтылып атат азырчы. А так ар бир заправкада контрольный кассовый машиналар орнотулган. Анын баягы соода сатык боюнча маалымат биздин серверге келип түшүп атат. Бул биздин маектешибиз президент суроонун башында айтып кетти. Жанагы биздеги 3 нефтини кайра иштетүүчү заводдогу нефтилердин сапаты, баалары кандай, ошолор биздин мунай сатуучу рынокто канчалык деңгээлде өздөрүнүн үнүн кошуп, үндү өзгөртүүгө таасир этип атат? Эми эң туура маселе болуп атат. Ушул биздин 3 эмес, Кыргызстанда бүгүнкү күндө 7 нефти кайра иштетүү заводдору бар. Алардын ичинен ирилери ошо 3-4 болот. Бирок ошолордун баарынын эгерде бүгүнкү күндө карап көрсөк, кубаттуулугу кайра иштеткенде 2 миллион тоннага чейин мунай заттарды чыгарууга кубаттуулугу жетет. Бирок бүгүнкү күндө алардын баары толук кандуу иштебейт. Мисалы үчүн жылына алар бүгүнкү күндө 250-300 миң тоннага чейин гана иштеп чыгарат да. Эгерде биз 1 миллион 200 миң тоннаны Россия Федерациясына алып келсек, калган 300 миң тоннаны болсо, ошо биздин мунай иштетүүчү завод, кайра иштетүүчү, нефти кайра иштетүүчү заводдор чыгарып атат да бүгүнкү күндө. Бирок алардын сапаты бүгүнкү күндө чын айтасыз, мына Россия Федерациясынан келген мунай заттарга тең келбейт. Анткени Россия Федерациясы 16 жылдан баштап Евро 4, Евро 5 классындагы мунай заттарды чыгарганга заводдордун баары толугу менен модернизациядан өткөн. Казакстан былтыр 18-жылы аларды толугу менен өткөрүп бүттү. Биз Кыргызстан ЕСке кирген шарттар боюнча биз быйылкы жылдын август айынын 12-числосуна чейин дагы импорттогонго
евро 2, евро 3 классындагы мундай заттарды импорттоп ташып келгенге укугубуз бар. Андан кийин биз анда ташып келгенге укугубуз жок болот. Ал эми биздин переработка деп коет, эми кайра иштеткенге биздин мынабы мунай нефти кайра иштетүү заводдор дагы 2 жыл убактысы бар да. Алар 21-жылда толугу менен биздин ошол НПЗлардын баары модернизациядан өтүп туруп, ошондой жогорку сапаттагы евро 5 классындагы мундай заттарды чыгарыш керек да. Бизден эң акыркы ишке берилген заводдорубуз качан берилди? Жуунда 2-3 жыл мурун берилген, бирок аныкы деле бүгүнкү күндө кайтара модернизациядан өтүш керек да. Ошондо эле мисалы 3 жыл мурдакы боло турган, 3 жыл алдыда боло турган нерсени көрүп, ошол талаптагы заводду курдурууга болбойт беле деген дагы телекөрүүчүлөрдүн суроосу пайда болот. Туура суроо болот. Анткени ошол убакта ошону да караш керек болчу да. Анан биз айта албайт экенмин кандай себеп менен мындай окуган. Ошол убактагы мамлекеттин башчылары ойлонуш керек болчу да. Аны да Кытайдан заводду, эски заводду алып келип алып эле коюп алдык да. Эски жаңысын, бирок ошол жаңы бойлоп атканда бул ар бир телекөрүүчүнүн көңүлүндө тикетип кала турган суроо болуп атат да. Эгерде биз ошолордун баарын жөнгө салып алсак, жанагы мунай заттагы аткезчиликти жолун тороп болтурбай койсок, бизде республикабыздын алар пайдасы кандай болот? Бизге анда мына салык инспекциясы чогулта турган төлөмдөрдүн көлөмү кескин өсөт. 2 эсе 3 эсе чоңойот. Анын баары деген бюджетке келип түшсө, биздин Кыргызстандын бюджетинде тартыштык дефицит деген сөз болбойт. Ошол эгерде ошол бюджеттик тартыштыкты жок кылсак, ушун деген аткезчилик жолдун баардыгын буугандан кийин тышкы карыздарды алганга биздин деген мүмкүнчүлүгүбүз, зарлыгыбыз болбой калат. Ошентип биз деген өзүбүздүн экономикабызды өзүбүздүн ички шарттарыбыз менен эле бекемдейбиз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн экономикабызды көтөрүш үчүн биринчиден тартипти орнотуп, бүт мекемелер биргелешип, бир максатта иштегенде биздин мамлекетибизде таптакыр башка саясий кырдаал түзүлөт. Биздин республикабыздын президенти Сооронбай Жээнбековдун азыр ак эткенден так эткени, негизги баягы приоритеттүү эң бир негизги багыт катары коррупцияга каршы күрөшүү. Элдин өсүп өнүгүшүнүн кендирин кесип аткан көрүнүштөрдү жок кылууну. Төрдүн төбөсүнө коюп отурган учурда жанагы ошол учурда ыңгайлашып оперативдүү ошол 2 жылдан мурда 2 жылдан кийин пайда болгон аткезчиликти кайсы бир деңгээлде бир мындай ыңгайда иштесек мүмкүн ушуну азайтат экенбиз деп аракет көрүлбөй жаткандыгы да ар кандай ойду туудурушу ыктымал да. Анткени бул кайсы бир деңгээлде ушулардын өздөрүнүн кызыкчылыгы барбы деген дагы ой пайда кылат да. Анан дагы бир мындай эле суроо. Жанагы цистерналап чоң май ташуучу автоунаалар менен мунай заттардын кирип атканы сырттан, аткезчилик жол менен кирип атканына биз көп ишенбейбиз деп атпайсыздарбы? Ишенбейбиз дегендин кепилдиги кайда? Эмнеден улам ушунчалык сиздерде ишеним бар? Ошол учурда дагы экинчи суроо, сиздердин кызматтын ошол май бере турган, май куя турган станцияларда аткезчилик жол менен келген майлар сатылып атабы же мыйзамдуу бардык төлөмдөр менен кирген майлар сатылып жатабы? Ошону кантип ылгап аныктап алышка мүмкүнчүлүктөрүңүздөр бар? Көзөмөл кылышка. Да, биринчи суроо боюнча бензовоздор менен депчи, бүгүнкү күндө күйүүчү майларды Кыргызстан аймагында бензовоздор менен ташып келген баягы көрүнүштөр 2019 январь айынан баштап эле башталды. Анткени бизде жана айтып кетпеди кесиптешибиз, бизде салык кызматынын баягы чогуу постулар бар, акта баягы чек ара кызматкерлер менен чогуу турат да. Ал жерлерде ыкчам топто турган баягы каржы полициясынын, салык кызматынын, жанагы жол коопсуздугун көзөмөлдөгөн баягы МВДнын астындагы баягы ГАИ кызматкерлери менен чогуу турган ыкчам топ бар да. Эгер баягы
мен мындан мурун айтып кетпедимби, 461 токтомдун негизинде баягы көрсөтүлгөн 4 позициядагы бизге көрсөтүлгөн баягы мунайдын түрлөрү бар да, баягы бензин, дистопливо, анан кийин реактивдүү топливо, анан мазут. Ушул 4 позициянын баары тең биздин Кыргызстан аймагында баягы темир жол менен келет да. Анан кийин баягы жыл башынан баягы коңшу мамлекеттерде баягы арзан мунай заттын баасында болгондуктан баштап кээ бир ишкерлер мындай көрүнүштөр пайда болду да. Бүгүнкү күндө 1800 тонна ошо бензовоз менен алып келип туруп, жанагы биздин жанагы 461 токтомундагы ТНВТ алмаштырып, ошол эле Казакстандагы баягы жеке нефтеперерабатывающий заводдордон баягы ТНВТин өзгөртүп, кодун өзгөртүп, атын алмашып, куюлганда ичиндеги составы боюнча бензин эле, кагаздар боюнча, аталыштар боюнча башка баягы мунай баягы башка түрү болуп калат да. Анан ошолорду жазып туруп, баягы машиналар менен ташый баштады да. Бул эми бул январь айынан башталып аткан көрүнүш. Бүгүнкү күндө где-то бир 67 автоунаа кирди бензовоздор менен. 1800 тоннадай болду да. Анын баарын биз көзөмөлдөп, анын ичинен 1,5 миллион сом тиешелүү салыгын төлөттүк. Калганы боюнча биз жергиликтүү баягы салык кызматтары өзүнүн баягы эмеси менен иштеп атабыз да, иш жүргүзүп атабыз, анын баарын төлөтөбүз. Бул көрүнүш мындай болуп атат да. Ошол баягы жеке Казак Республикасындагы жана нефтеперерабатывающий заводдор аталышын өзгөртүп, ТНВТин өзгөртүп, өзүнүн Казакстандын аймагында тиешелүү баягы госпошлинасын тоннасына $169 төлөбөй. Кыргызстандын территориясына келип туруп, биздин баягы атын өзгөрткөндөн кийин баягы биздин төлөмдөрүн баягы акциз салыгын төлөбөй ушунда качып туруп, анан арзан бензинди алып келип туруп, анан кийин сиз айткандай жана реэкспорт кылып туруп Тажикстандын территориясына алып чыккан деп бизде божомол бар да. Анткени жана айтып кетпедикпи, ар бир бизде 106 атайын кызматкерлер бекитилген, ошо эмени АЗС нефтебазаны баягы көзөмөлдөгөнгө. Ошол инспекторлор жана айтып кетпедимби, бир эле жолу одноразовый пломбаларды колдонот, ар бир куйган сайын куят, пломбаны баягы горловина түтүкчөлөрүнүн башчыларына орноткот. Анан кийин ар бир куйган сайын ошол баягы кайра бузуп, кайра башкаларын орнотот да. Мен ошон үчүн сизге айтып кетер элем, ар бир контрольный пломбаны орнотот, ошолдун баары баягы ошол жерде тиешелүү журналдарда жазылат. Анын баары биздин өзүбүздүн баягы эме катарында, биз центральный аппарат катарында биз аларды текшерип турабыз мындайчы. Ошон үчүн сизге толугу менен баягы эме катары айта алам. Андан тышкары биз өзүбүздүн баягы ичара салык кызматынын ичинде быйыл ошо 106 инспекторлордун баарын алмаштырганбыз. Жаңы инспекторлор коюп, анан жанагы 461 токтомдун негизинде айтылып аткан бизнес процесстин баарын өзүбүздүн салык кызматынын ичиндеги баягы автоматташтырган маалымат системасы бар. Ошонун ичине баягы электрондук модуль катары киргизгенбиз да. Муну мен эмне айткым келип атат? Бул жерде келип туруп түшкөн мунай заттын маалыматы, жана ошол эле баягы счет фактура, ошол эле баягы коштомо документтердин баары маалыматы бизге онлайн режимде келип түшүп турат. Бул эми аны жакында эле биз окутууну бүттүк. Мага буюрса 1-июнь 2019-жылдан баштап уже толук баягы производственный эксплуатацияга киргизейин деп турабыз да. Сиз айттыңыз, жанагы Казакстан менен Россия өздөрүнүн баардык нефтени кайрыштырчу заводдордун баарын реконструкциядан өткөрүп, Евро 5 стандартына өттү деп айтып атасыз да. Азыр бизде Евро 2 стандартында артынан өйдөрү ошондон баштап бензин нефтепродуктlar сатылып аткандыгы айтылып атат. Эми жанагы биздин эң негизги өнөктөшүбүз май, негизинен бизге ошол эки республикадан келип атканда, ушулардагы жанагы стандарттын өзгөрүшү биздеги нефтепродуктларды сатууга кандай таасир этет? Биз кандай ыңгайлашышыбыз керек ушул жерге? Ушуга.
биз эки мамлекеттен эмес, биз толугу менен бүгүнкү күндө Россия Федерациясынан алабыз. Россиядан. Анткени Россия Федерациясылар билесиңер, баягы ввозной таможенный пошлина деген бар да. Бирок бизде Россия менен өкмөт аралык келишимибиз бар. Ошол пошлинаны алып салып бизге пошлинасыз берет да. Эгерде ал деген бизге аябай эле чоң жардам болуп атат да. Анткени биз өзүбүз санап чыктык, мисалы үчүн 18-жылдын ичинде ошол эле пошлинанын көлөмү 40 миллион 100 миң долларга тете болду да, тең болду да. Ошону алып салып Россия Федерациясы бизге баягы арзандатылган баягы мундай заттарды берип атат да, жардамы да. Ал эми Казакстандан болсо, бирөөнөн алабыз. жок, Казакстандан бизге кирбейт да, азыр мына Дегелем ошол жанагы тигил ала турган кишилер ошондой жаңы стандарт көтүп атканда ошону кандай таасир этет биздин республикада? биз ошол стандарт менен алып иштеп жатабыз. Азыркы сатылып аткан бензин ошол сапатта сатылып атат. Ошол 4-5 евро менен. 4-5 евро. Эми деген Казакстандын бензини келсе, ал дагы 4-5 евро стандарт менен сатылыш керек. Кептин баары өзүбүздөгү өндүрүштө. Биздин заводдор 21-жылга чейин ошентип өзүн модернизациядан өтө алабы? Ошого каражаттары барбы? Ошондой максатты коюп атабы? Же шартты ошондой өкмөт коёбу деген маселе болуп атат бизде. Мунун өзү мисалы евро мисалы буга чейинки тигилер дегендей стандартка өткөнгө чейинки биздин станцияларда эмне өзгөрөт? Ошол бардык бензиндин бардык маркалары болобу же калайбы же? Жок, бүгүнкү күндө биз ошол эле марканы колдонуп жатабыз. Мисалы үчүн Россия Федерациясынан ташылып келген бардык мундай заттын немеси, сапаты ошол К2, К5 деп коебуз да. Ал эми мындайча айтканда евро 4, евро 5 да, ошолчо. Евро 4, евро 5 баягы сапатындагы, классындагы сапаттуу мундай заттар. А Казакстандан мисалы үчүн мына туура айтып кетти азыр менин кесиптештерим, бул жерде маектештерге чогуу турам. Ал Казакстандан ар кандай бир химиялык кошулмалар же болбосо бир химиялык заттардын аттары менен баягы бизде мисалы үчүн мынабы азыр айтып кеткен бардык мундай заттардын баары 27 кодко кирет да. 27, анан аркасы өзгөрүп кете берет. Ар бир бензиндики, мазуттуку, дизель, отондуку өзгөрүп кете берет да. Алар болсо ошону башка бир коддордогу башка бир химиялык заттар же болбосо бир химиялык кошулмалар же болбосо баягындай суюткучтар деп туруп ар кандай атын өзгөртүп туруп Кыргызстанга ташып келип атышат да. Алар ачык эле бажыдан өтөт, анткени документ, сапараттын документтердин баарында жазылып турат да. Алар караса баягы код ТНВ деп коет, товарная номенклатура внешне экономической деятельности. Ошого туура келбейт. Ал жерден акциз алынбайт, ввозной пошлина алынбайт. Алар ансыз эле өткөрүп ийет да. Анан аны кайра иштетип туруп, алар ошол баягы 27 коддогу товарга туура келтирип туруп, анан кийин башка бирөөгө сатыш керек. Ошол жерде сатылып атканда баягы пошлина аркы бирдин баары биздин бюджетке төлөнүш керек. Бирок ал болбой жатат да. Кайра переработка болбойт. Ошону түздөн кээ алып туруп, мисалы үчүн биздин лабораторияларга берип атышат, ошол эле салык кызматкерлери же болбосо кажы полициясы жөнөткөндө лабораториядан изилдеп чыкканда ал баягы кадимки эле товарный бензин АИ 92 маркасындагы бензин болуп чыгып калып атат да. Ошондой. Ошону аныктап, далилдеп, билип туруп, анан кийин киргизбей коюуга мүмкүнчүлүк жокпу? Киргизбей койду эле. Алардын үстүнө дагы арыз жазып туруп, аларга дагы иш кошулган дагы учурлар болуп атат бүгүнкү күндө. Анткени текшерип келгенде кээ бирлериники чын эле ошол баягы коштоп келген документтеринде жазылган эле башкалык химиялык зат болуп чыккан учурлар дагы бар да. Ошондой дагы көрүнүштөр болуп атат. Эми ушул абалдан кантип чыкса болот? Үчөөңүздөргө тең суроо да, мисалы. Асанды Асан, Ешматты Ешмат, Ташматты Ташмат деп атынан айтып, ошол кишинин размерине күчүнө жараша бир мамиле кылгандай. Бүт мамлекеттик структуралар биргелешип бир саясатка өтүш керек. Ошентип баардыгы маалыматты деген тең бөлүшүп, бир максатты коюп, ошого жетели деген ниет менен иштегенде бүт баары ордуна турат. Анын үчүн деген саясий эрк керек, буйрук керек. Анан аны деген так убактысында аткаруу системасы орнотуш керек. Ошон үчүн баарын компьютерге өткөрүп атышпайбы? Ошон үчүн биз дагы айтып атабыз, батыраак баарын асууга кошкула, баарын онлайн режимге киргизгиле, баары ачык көрүнүп турсун. Адамдык фактор болбош керек. Азыр болсо бажыда турган киши туура эмес код коюп койсо, компьютерге ошондой кирип кетсе эч ким таппай калат.
калган бүт структураларда деле ошондой. Анын баардыгы электронный форматка өткөндө ошондой нерселер өзүнөн өзү эле чыгып калат дагы, бат эле жок болуп кетет. Ошентип тартипти орнотуш керек. Тартип эң биринчи маселе. Бул боюнча, көрүнүш боюнча биз өзүбүздүн деңгээлибизде тең өкмөткө кайрылдык. Өкмөткө кайрылып туруп айттык, Казактын өкмөтү менен баягы биргелеште чогулуп туруп, баягы бир чечим келсин, баягы бензовоздор менен баягы кирип аткан импорт товарларды токтотсун деп турчу, то есть поставкаларды. Андай импорттогон учурлар только темир жол менен болсун деп айттык. Анан кийин ошо кошумча баягы накладнойлордун арасында ошо паспорт, баягы мунай заттын паспортун обязательно деп киргиздик да. Анткени биз жана айтып атпайбызбы, жанагы жеке нефтеперерабатывающий заводдордон келген мунай заттын менен чогуу паспорт, ошо мунай заттын паспорту жок болуп атат да. Анткени аны баягы жеке эле ошол жерде эле баягы соода саттык кылган жеке фирмалар жасап коюшуп атат да. Ошон үчүн ошондой биз баягы эме катары бердик, приложение катары. Ошондой приложение бердик. Мореки далилденип калып аткандары да бар, далилденбей калып аткандары анда биздин өзүбүзгө күч келет деп айтып атпайсыздарбы? Биздин кызматкерлерге кайра жубак болуп кетип атат деп. Далилденип калган учурда тигилер эмне бир чараларды колдонуп, кандай иш аракеттер кылат биз жактан? Мындай март айында биздин салык кызматкерлери тарабынан Чүй областынын бир нефти базасынын резервуарларына кармалган 240 тонна. Ушундай мунай зат. Анан кармагандан кийин биз тиешелүү баягы укук коргоо органдарына бергенбиз. Ошонун негизинде салык баардык салыгын төлөп беришти. Анан кийин жана айтып атпайбыз, будан мурун күйүүчү майларды бензовоздор менен эч убакта ташкан эмес, только баягы темир жол менен ташышы да. Азыр мына акыркы кездерде эле январь айынан 2019 жылдан баштап ушундай ташыды. Бүгүнкү күндө дагы жолу кайталап кетем, 67 бензовоз кирди да. Бирок анын баарын тең биз көзөмөлгө алып, кайсы жерге кирип атат, кайсы салык төлөөчү атынан кирип атат, ошону баягы аркасынан түшүп, бүгүнкү күндө 1,5 миллион сом салыгын өндүрдүк. Сиз кандай ойлойсуз? Ушул жанагы нефти продуктларын сатуучу рынокто баардыгы шайма-шай болуп турган жанагы мунай сатуучулардын өзүңүз айтып аткандай кызыкчылыгындабы же жанагындай жанында контрабандисттердин активдүү иштеп турган учуру кызыкпы? Мунай сатуучулар ушул көйгөйлүү маселени эң биринчи көтөрүп чыгышты. Былтыр август айынан башталгандан баштап эле кайсыл жака гана кайрылган жокпуз. Анткени биздин мунай сатуучулар бүгүнкү күндө аябай эле чоң жапа чегип атышат. Мисалы үчүн биздин эле бир мунай сатуучубуз Талас областында көп баягы мунай сатуучу станциялары бар экен, АЗСтер. Алардын соодасы бүгүнкү күндө 35%га чейин төмөндөп кетти деп атат да. Биз жөн эле өзүбүздүн АЗСтерди кайтарып отуруп калдык дейт, анткени соода болбой калды дейт. Алар аябай эле чоң баягындай запкы жеп атышат. Урматтуу меймандар, бүгүн келип ушул жанагы элдин көкөйүндө турган бизде мисалы биз канчалык коррупцияга каршы күрөшөбүз деп кыйкырган менен коррупция өзүнөн өзү кулап калбайт да. Жогоруда биздин маектешибиз күйүп-пышып айтып аткандай баардыгы чын көңүлдөн ушул жакшы тилекти бир жакшы үн менен, жакшы аракет менен жүзөгө ашыралы демейинче бир жеринен жылчы чыкса, бул максаттар көп ишке аша бербей тургандыгынын мисалы жөнүндө сөз кылып сөз кылдык. Келип өзүңүздөрдүн баягы чын көңүлдөн чыккан ойлоруңуздарды айтып берип кетип аткандарыңыздар үчүн сиздерге чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Кайрадан ушундай жолугушууларда жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бак баччылык тилейбиз.